Урматтуу мусулман бир тууганым, сага бардык дүйнө каршы болуп турган учурда дагы көңүлүң чөгүп, бул жер жүзүндө өзүңдүн ордуңду таппай калган учуруңда дагы бир нерсени жоготпо. Ал ишенч. Ишенчиңди жоготпо, урматтуу мусулман бир тууганым. Көпүрөлөр сынып, жерлер жарылып, баары жок бузулуп, аркаң көчүп кеткен тагдырда дагы ишенчиңди жоготпо. Эмнеге болгон ишенч? Аллахка болгон ишенчиңди жоготпо. Билесизби, урматтуу мусулман бир тууганым? Ким Аллахты тапса, ал баары жокту тапкан болуп эсептелет. Ким Аллахты жоготкон болсо, ал баары жокту жоготкон болот. Эгер сиздин досуңуз Аллах болсо, бүткүл дүйнө каршы чыкса дагы сизге кыпынчалык зыян бере албайт. Же Аллах каалаганчалык гана зыян бере алат. Бирок душманыңыз Аллах болсо, анда анын азабынан бүткүл дүйнө чогулуп келип сизди тосуп кала албайт. Ошондуктан Аллахка ишениңиз. Бүгүн таң каламын, башына көйгөй, маселе, проблема түшкөн учурда ортомчу издегендерге таң каламын. Маякта таанышым бар эле, бул жакта таанышым бар эле деп чуркаштын кажети жок. Намаз Аллах менен болгон мамиле. Көз жашты, урматтуу мусулман бир тууганым, подушкага, балышка эмес, жай намазды Аллах үчүн төгүш керек. Жана да, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир койгон максаттын 124 миңден ашуун пайгамбар келген болсо, 124 миң жолудан көбүрөөк вариантын жасап көрүңүз максатыңызга жетиш үчүн. Максатыңызга жетиш үчүн 124 миңден ашык вариантын жасап көрүңүз. Эч кандай жол калбаган учурда. Бирок жолу жок нерсенин бул жашоодо өзү жок. Ошентсе дагы эч кандай вариант калбаган учурда башка максат коюңуз. Жана максатыңызга жетиш үчүн ишениңиз. Ишенч болбосо кантип аткарасыз? Ишенчиңиз болбосо, максатка жетүүгө карата ишенчиңиз болбосо, кантип аракет кыласыз? Ошондуктан максатыңызга ишениңиз, Аллахка ишениңиз.